Менин балалыгым Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Садырбай айылында өткөн. Биз 5 бир тууганбыз. 4 карындашым, улуусу мен. Кичинекей кезимде аябай тентек бала болчумун. Биздин жогорку айылда чоң энем, чоң атам жашачу. Ошолорго үйдөгү атам менен апам урушкан күнү качып кетчүмүн. Аралык 3-4 километр болчу Эшме айылы. Кыял Ахматов, Жетиген мектеп лицейин директору, педагогика илимдеринин доктору, доцент. Жашоодогу ураны ар бир баланын жөндөмүн өнүктүрүү, татыктуу тарбия, сапаттуу билим менен камсыздоо. 1989 жылы Кызыл Кайрат орто мектебинин 1-классына киргенмин. Менин биринчи мугалимим Санабар эжеке. 1-класстан 4-класска чейин өтө деле жакшы окуган эмесмин, анткени аябай тентек болчумун. Кээ күндөрү ошол окуткан биринчи мугалимим менен дагы урушуп кеткен күндөрүм көп болчу. Бирок ошол 4-класстан кийин аябай китеп окууга көп кызыга баштадым. Анткени ата-энем мугалим, үй толо китеп, үйдө китептерди, китепканадагы китептердин баарын койбой окуганга аракет жасачумун. Китепканачыбыз Калыс эжеке мени көргөндө качып турчу. Анткени биздин китепкана Камчатка деп койчубуз, суунун боюнда жайгашкандыктан кышында аябай суук болчу. Мен кирип алып, дайыма китеп издечүмүн. Эжеке мени күтүп, үшүп турчу. Демек, ошол китептердин дүйнөсүндө чоңойгондугум азыр өзүнүн жемишин берип жатат деп айта алам. Менин досторум аябагандай эле көп болчу. Анткени мен чоң ата, чоң энемдин колунда да көп чоңойдум. Эсимде ошол үйдөн бир агам шаарга келип, жаңы бир лотереядан бир капчык утуп барган экен да. Анан аны костюмдун ичине салып, жүктүн үстүнө таштап койсо, баламын кичинекей. Анан аны кирип эле сурабай эле алып, барып, ошол биздин мектептин буфети болчу. Ошол жерден баардык акчага баягы иче турган суусундуктарды, печеньяларды алып, бүтүндөй бир ошол досторумдун баардыгын чогултуп алып, тоонун башына чыгып алып, ошону жеп, ичип, ойноп келген күнүм эч качан эсимден кетпейт. Кийин аны издеп калышты жана капчыкты. Демек, бул менин балалыгымдагы эсте калган окуялардын бири. Мектепте менин эң жакшы көргөн сабагым кыргыз тили жана адабияты болчу. Математиканы аябай жаман көрчүмүн. Анткени математиканы жакшы билбечүмүн. Ошондуктан болсо керек, аябай зеригиштүү сабак болчу мен үчүн. Бирок чоңойгондо англис тилчи мугалим болсом деп самачумун да. Бирок ал тилегиме жеткен жокмун. Анткени окууга тапшырганда балым жетпей, англис тилин өтпөй калдым. Ошол атамдын жолун жолдоп, кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп калдым. Ийгиликтин сыры эч качан талбаган эмгекте деп ойлойм. Чарчабагандыкта, ар дайым тынымсыз максат коюп, ошол максатка жетүү үчүн бүт жан дили менен аракет кылуу албетте бул адамга ийгиликти алып келет. Мен дээрлик атам айтат, өмүр бою байлык жыйнаган жокмун, өмүр бою китеп жыйнадым балдарыма деп. Мына ошол бир үй толо китеп болчу. Ошол китептердин дээрлик баарын окуп чыктым деп айтсам болот. Анан мен сүйүп окуган китеп, эми бирөөсүн айтайын, Түгөлбай Сыдыкбековдун Күлкү жана өмүр деген китеби. Куйручук, Жоошбай, Көкөтөй деген кыргыздын акылман, даанышман кодулдары жөнүндө. Мына ошол аябай чоң китеп болчу, бир китептен турган Күлкү жана өмүр. Мына ошону окугандан тажачу эмесмин, дайыма көтөрүп жүрчүмүн. Азыр да ал китеп бар, эскилиги жетип, бозоруп, өңү өчүп калды, бирок менин китеп текчемде сыйлуу орунда турат. Мына ушул китеп
менен жашаганды жакшы көрчүмүн да. Анткени ичинде бүтүндөй күлкү, өмүр, жашоо бар. Жыргайсың, окусаң. Мына ошол жакында ушул китепти кайрадан басмадан чыгарышыптыр. Мен ошол Жамгыр деген басма үйүнө ыраазычылык билдирем. Күлкү жана өмүрдү кайрадан окурмандарга жаңыртып тартуулашыптыр. Мугалимдик кесип Кудайдын назары түшкөн адам гана мугалим боло алат, пайгамбардын сүйгөн кесиби деп айтышат. Мугалимдик кесипке кадам ташташ үчүн дагы адамда өзүндө каалоо болуш керек. Менин мугалим болуп калышыма албетте менин ата-энемдин мугалим болушу, мугалимдин үй бүлөсүндө чоңоюшум, анан китептердин ааламында жашагандыгым себепкер болду. Мугалим болуш үчүн адам баланы сүйүш керек, мээримдүү болуш керек, боорукер болуш керек, бала менен бала болуш керек, бала менен тил табыша алыш керек. Мына ошондо ал инсан мугалим боло алат. Эгерде баланы сүйбөгөн адам эч качан мугалим боло албайт. Бала менен бала болуп, баланын тилин таба билиш керек. Мыкты акыл эс, эң жогорку деңгээлдеги интеллект, анан адамгерчилик, ушул 21-кылымдын татыктуу бир инсаны болууну каалайт элем.